Ай, сәлеметсіздер, урматтуу ошол YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Ошол YouTube каналга подписка таштап, комментарийлерден жазып койсоңор, өлбөйсүң го, фоң жаз. Ушундай да болобу, Бул деген мындай болуп калат да ошондо. Мончого баратып, мончодогулар кир деп ойлоп калбасын деп душка түшүп аласың да. Биз тилибизди унутуп баратканбыз кадимкидей. Анткени күн сайын немисче сүйлөшө берип унутуп калышат экен да. Көп сүйлөшпөйчү, практика албайчы. Бири-бирине жолукпайт экен аяктагыларчы. Сахнага чыкканда түшүндүм, зал толук адам, аншлаг деп коет го, аншлаг элдер. Кээ кезде мондай сөз уккам. Китепти көп окуп, кимге окшоп келжиреп айылып каласың деген. Баштоочуларыбыз да. Баштоочулары, аксакалдары, макул аксакалдар деген эле жакшысыз го. 800 сомдун көзүнө карабай, 800 сомго 1,5 килограмм эт алып барсак болмок да. Биринчи жолу самолетко чыгыш болобу сеникиден? Ооба, мен деле самолетко отура элек. Биринчи жолу загранпаспорт, биринчи жолу чет өлкөгө чыгыш буйрусак күздө. Ошко барсак самолет менен барам десең. Негизи аялдардычы эркектердин жашоосу нескучно болсун деп эле жаратып коюптур да. Биз ырчы эмеспиз. Көк жигулини кайталап аргим сырда бергендей. Ошон үчүн. Жалпыга салам, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Бишкек шаарыбызда Борбор калабызда Сейтек борборунда бул жакта бир өзүнчө стендап болуп жатыр. Жаштардын көрүүсү аябай жакшы жана ошондой эле стендапты уюштуруучулар бул тамошонун балдары Курманбек Байкес, Самат Эркинбеков жана ошондой эле МК баштаган топтор. Тамошочунун балдары жалпысынан стендап уюштуруп жатыр. Концерт аябай бир жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ал эми сиздерге кыскача ошолордон репортаж тартуулайлы. Ал эми биз менен бирге болуңуздар. Ушундай да болобу, Бул деген мындай болуп калат да ошондо. Мончого баратып, мончодогулар кир деп ойлоп калбасын деп душка түшүп аласың да. Ошол блогерлерден мен аябай корком. Мен күн сайын эртең менен үйдөн чыгып атканда, Кудай, бөдө кырсыктан жана ушул блогерлерден мени сактай көр деп. Кээ кезде мондай сөз уккам. Китепти көп окуп, кимге окшоп келжиреп айылып каласың деген. Уккансыңар да барыңар. Негизи аялдардычы эркектердин жашоосу нескучно болсун деп эле жаратып коюптур да. Чын. Ушулар кичине кыйналып турсунчу деп. Ассаламу алейкум. Бул жакта стендаптын сап башы аксакалдары десем жаңылышпайм, аксакал болуп калсыздар го Кубаныч аке. Баштоочуларыбыз да. Баштоочулары, аксакалдары, макул аксакалдар деген эле жакшысыз го. Негизи сахнанын жасалышы да жакшы экен. Бир стул, бир микрофон менен ар бир катышуучу жок дегенде бир 20 мүнөттөн күлдүрдү окшойт, элди токтотпой, 15 Ооба, биз ушул даярдап, баарын даярдап аткан учурда ушул башында чыккан, жаңы чыгып аткандардыкына 5 мүнөттөн бергенбиз. 5 мүнөттөн ар бирине. 4 мүнөт дегени бар, 5 мүнөттөн ашпасын деп. Анан элдин күлкүсү менен кичине ашып 6-7 мүнөткө чейин барат да. Ортосунан кийин чыккандар биздики лимит 15 мүнөт болчу ошо. 15 мүнөткө даярдап, анан элдин эмеси менен 20 мүнөткө чейин бараттык. Эң көбүсү 25-30 мүнөткө чейин барды окшойт. 30 мүнөткө чейин. Анан келген эле залдын 95% десем жаңылышпайм. Бирок бардыгы тикет кежинен алып туруп билетти. Бул аябай ыңгайлуу турбайбы азыр учурда? Ооба, бул аябай эң ыңгайлуу болуп калды. Анткени бизде эме дегенде бар эмес беле, перекуптар бар эмес беле. Ал дагы раз жок болду. Онлайн жашоо болгон үчүн жакшы экен. Ошо МКД концертке келе тургандар болсо, сөз тикет кежиден эртеле алып койсо болот. Тикет кежинен чындыгында эртеле алып койбосоңуздар, эмкиси эме месте калбай калышы мүмкүн. Анткени бүгүн 95%, демек эмкиси 100ден ашат. Бул экинчи концертиңиздер, Ооба, бул экинчи концерт, Бишкектеги чоң концерт. Негизи чоң концерттерден экинчи концерт. Ал эми гастролдордо ош болгондо да. Гастролдогу концерттер да чоң болду. Гастролдо кандай болду баке? Кыргыздын бүт баягы кыргыздар менен амандашып, ала-кол сурашып келдиңиздер. Негизи баягы юморго аябай суусап калган кез, анан бул стендаптын аз өзгөчөлүгү баягы ар бир адам өзү чыгып күлтүргөндө кыйыныраак болсо керек негизи. Ооба, биз буга чейин тамаша ойноп, жанагындай минуткаларды ойноп жүргөндөн кийин биз башында эми стендап баягы тамашалар деп эле ушундай эле ой менен карап койгонбуз. Чынында стендап аябай кыйын экен. Чын эле. Аябай кыйын экен. Юморду жөн аткарып жүргөндө бул оперный ырчым менен хип-хоп ырчы деген рэпер дегенде айырмасы бар экен да. Ошон үчүн кыйын болуп атат. Биз деле азыр өзүбүздү эң мыкты стендаперлерди айтпайбыз. Баарыбыз үйрөнүп атабыз, бири-бирибиз менен үйрөнүп атабыз, иштеп атабыз дегенде. Сиздер эми команда менен чыгып тамашада элди күлдүрүп жүргөнсүздөр. Чындыгында баягы командада бири-бири жаап кетет эмеспи? Анан мыкты күлдүрүүчү деп айтпайбыз, стендапер деп айтып койбайбыз дегениңиз менен чындыгында баягы чыкканыңызда бир тамашаңызга күлбөй калса. Ооба, өзүң ойлогондой күлбөй калган болот. Эми ошол жерден импровизация менен бирдеме кылып чыгып кеткенге аракет кылабыз дайыма.
ага да даярбыз дегендейчи. Негизи эле сахнага чыгарда аябай толкунданабыз. Прям ушунчалык толкунданып, артынан өзүң чыгып, сеники бүтмөйүнчө аябай жаман да сахнага чыгып эл менен учурашып алгандан кийин кичине кое берет, бирок ошентсе деле толкундануу бүтпөйт да. Анан жана баштоочулардын катарында болгонуңуздамы бул жакта өзүңүз көрүп отурдуңуз ар бир катышуучуну? Баягы толкунданып мен уят болуп калбайбы экен, жакшы аткарабы экен деген сезимдер болду окшойт да? Ооба, баарын буга чейин биз күн сайын келип тамашаларды айтып атканда кичине жардам берип, алчысын алып, кошчусун кошуп ушинтип жүрдүк. Анан ошенткенден кийин эле айма болуп каласың да. Ответственность болуп калсаң да ошогочу. Анан көрүп отуруп сарсына болосуң. Өзүң эле сарсына эмес, ошо чыгып атканга дагычы унутуп калбаса экен, туура айтса экен деп. Анан бизге көрүп алганда жакшы болот. Анткени стендаптан кийин сөз баарыбыз чогулуп сүйлөшөбүз. Кимдин ошибкаларын айтып беребиз, бири-бирибизди мактайбыз дегенде ошентип рахат алабыз да. Далил менен азыр видео монтажга кошуп беребиз. Бул жакта көрүүчүлөрдүн жаштар экен, айрыкча 70%. Анан кыргыз тилин өнүктүрүүгө салымын кошобуз деп уюштуруп жатыр, бирок чындыгында салымы бар экен дейт. Орусча алыш кыздар экен бул жактачы. Анан негизи максат ушундайбы кыргыз тилин өнүктүрүүгө? Эң биринчи максат ошо кыргыз тилин өнүктүрүү. Анткени биз буга чейин кинолор менен, ар кандай концерттер менен чет өлкөгө чыгып жүрөбүз. Бизде да чоң проблема Кыргызстанда. Ал эми чет өлкөдө мекендештерге де аябай чоң проблема. Балдарын эшитип келгенде кыргызча такыр билбеген кичинекей балдар бар. Эмелер бар, ошолорду эшитип келип атышат. Биз Германияга барып келгенде деле ошондон биз тилибизди унутуп баратканбыз кадимкидей. Анткени күн сайын немисче сүйлөшө берип унутуп калышат экен да. Көп сүйлөшпөйчү, практика болбойчу. Бири-бирине жолукпайт экен аяктагыларчы. Аз эле жолугушат да. Анан концертке келип кадимкидей биз Кыргызстанга барып келгендей сонун болду, кыргызча сүйлөп аябай өзүбүздүн тилибизге сүйүү пайда болду деп айтып калышат. Ошол эң эле анан оюбузча ушул кыргыз тилинде көп кыла берсек, азыр экинчи концертте көп концерттер болуп, жаңы стендаперлер чыгып, ушинтип эле кыргыз тилинде боло берсе, кыргыз тилин уга берген үчүн өнүгөт окшойт. Ооба, сөзсүз түрдө эгер ушинтип уюштуруп турсаңыздар, жана ошондой эле тамашоо да башында сетек менен башталган. Демек буюрса балким экинчи концерт, үчүнчү концертиңиздер спорт сарайында да болуп калышы мүмкүн. Анткени көрүүчүлөр эми мындай стендапка түшүнүп, кызыгып, айрыкча жаштар экен. Жаштар булар биздин чындыгында келечегибиз. Анан жана сиз айтып өткөндөй, жаш балдар орус тилин билип, кыргыз тилин унутуп барып жаткан болсо, демек бул биздин чоң жоготкондугубуз деп эсептейм. Чоң рахмат байке, ушинтип салымыңыздарды кошуп, кыргыз тилин өнүктүрүп, кыргызды өнүктүрүп дегеле кыргыз маданиятынын салымын кошуп жүрөңүздөр. Анан акыркы суроо болсун, 6 шаарды кыдырып келгенде каржы маселесинен кыйналып калбадыңыздарбы? Жок, ушул Кудай буйруп, ойдогудай болду. Эч кандай минуска кеткен жокпуз. Аябай да чоң плюска чыгып кеткен жокпуз дегендей, биздин биринчи максат ошол мекендештерге барып, стендап деген, кыргыз стендап деген бул эмне экенин түшүндүрүү болчу. Жана ошондой эле ушундай кыргызча концерттерге мындай сүйүүсүн ойготуу болчу да. Биз кеткенден кийин сөз эмкиде келге деп калышты. Буюрса кийинки жыл эмес, бул күздөрдө дагы барып кыдырып, дагы башка шаарларда кыдырып, аларды дагы ушу биздин кыргыз стендапка тартканга аракет кылабыз. Жылдыз Тайм YouTube каналы алга. Жылдыз Тайм YouTube каналына катталыңыздар. Жана ошондой эле сонун кызыктуу эмелерди көрүп турасыңар. Биринчилерден көрөсүздөр. Эмне деп койчу эле? Жаңылыктарды. Репортаждарды көрүп турасыңар. Репортаж деген сөз таппай калбадымбы? Чоң кыз, кач. Дос, мен дос. Эмне акылдайсың? Ассаламу алейкум, Бутмангеш бардыңыздар. Буга чейин Кубанын аурасын көрдүңүздөр. Башкалардыкын, Мыхындын аурасын көрдүңүздөр. Мыхындын аурасын давно эле көрүп койгонбуз го. Мурдубуз менен барабыз. Козубуз менен демди чыгарабыз эң бир жолу. Вот менин аялым мисалы, Кубанын аялы Замира үчүн кийинет. Мына азыр эле элдин боорун эзип кел десем болот. Анан ассаламу алейкум Самат байке, кандайсыз? Стендаптын сап башында Кубаныч байке экөөңүздөр турат экенсиздер. Рахмат. Ошо оюңуздарга рахмат. Анан баягы тамаша бир ай мурда концертиңиздер чыкты. Такыр окшош эмес экен.
Жаңы жазылды, бардык тамашалар, бардык ар бир концертибизде эфирге тартылат турчу, чыга турчу концертибизде жаңы тамашалар менен жазып чыгабыз да. Ошондо байкем, бул тамашаны бир даярдагандан кийин бир жолу айттыңыздар болдубу? Ооба, бир жолу айтабыз. Эми эфирге, телевизорго, TikTokко видео болуп тартыла турчу бир эле жолу болуп чыгат. Буга чейинки тамашаларды жазып алып туруп, биз ошо гастролдоп Германияга, Россияга барып, ошол турнеде барып ошо тамашаларды бышырып келдик. Бүгүн ошо бышкан тамашалар ушул жерде элге айтылып атат да. Гастролдоп келдиңиздер, Германиядан баштап Москвага чейин. Жалпы канча жерге барып келдиңиздер? 6 шаарда болдук, 6 шаарда концерт койдук. Демек, бул азыр бүгүнкү программа ошол жактан түзүлүп келди же бул менен кайра гастролдоп кетесиздер? Биринчи Бишкекте жазалган, тамашалар жазылып, барып гастролдоп келдик. Анан бул жакка ошол жыйынтыгы болуп атат да. Ошол тамашалардын жыйынтыгы. Негизинде баягы стендап деген бул чет өлкөлөрдө өнүгүп калган, бизде Кыргызстанда куттуктайм байке, чындыгында көтөрүп жатканыңыздарга жана ошондой жаштарга бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Анткени бир кезде тамашоодон сиздер чыктыңыздар эле, стендаптан жаштар чыгып калса, бул жакшы нерсе негизи. Бул кыргыз стендаптын элдер билип калганын мен бүгүн азыр жаңы эле сахнага, азыр мен чөйрөмөн бул жакка алып келдиңиздер. Сахнага чыкканда түшүндүм, зал толук, адам аншлаг деп коет го, аншлаг элдер. Аябай маанайы жакшы, ар бир тамашаларды мындай колдоп, ар бир тамашаны түшүнүп, сонун кол чаап отурушту да. Бүгүн түшүндүм, элдер стендапка кызыгуусу аябай артып атканына. Биз да ошо элдерди байкадык, айрыкча жаштар көрүүчүлөрчү. Бул кубандырат. Чындыгында баягы жаштар ушул нерсеге кызыгып келип жатканы, анан Ticket KG сайтынан эле сатып толтуруп койдуңуздар залды? Ооба, Ticket эми азыр баягы бардыгы заманбап эмес, биздин билеттерди онлайн алышты. Анан кээ бирлер онлайн ала албагандар бул жакка келип алышты да. Чоң рахмат байке. Ийгилик каалайбыз, буюрса ошондой стендапты өнүктүрүңүздөр. Сейтек негизи тамашоодо башы Сейтектен башталган, спорт сарайында, филармонияда, көпчүлүктүн алдында да коюңуздар. Сиздерге да чоң рахмат, көрүүчүлөрүңүздөргө бардыгына ысык салам. Кыргыз стендапты колдоңуздар, көрүп туруңуздар, кыргыз тили өнүгө берсин. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Я вас всех целую, люблю. Мынакей, эме болсунчу байке. Жылына 2 эле жолу интервью берет экенсиз да. Кече Нактап подкасттан көрүп калганбыз. Эртең чыгат буюрса. Өзүм 7 каналда иштейм да. Анан бул биринчи интервьюңузбу же экинчи интервьюңузбу? Биринчи ошо. Бул. Азыркы сиз алып аткан. Жок, бул репортажда Нактап подкасты биринчиби же экинчиби? Подкаст ошо биринчи жолу интервью бердим ушул жылда. Демек, мага мүмкүнчүлүк бар экен, буюрса сөзсүз түрдө алдыда интервьюну күтүңүздөр. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да, ийгилик, чоң рахмат. Дегендер чыгат го. Аңгылып койдум ошол. Тагы эле ошол артынан таракан менен закусывать этип туруп анан келип тим ойлоп таап алды анан. Ойлоп таап баштаганда ичи ооруп бакыштан. Үйдөн чыгып кетет го, анан ойлоп койдум, бул араб тилин кандай тапкан депчи буну. Анан ойлонуп көрсөм, булар илгери чөлдө жашашчу да. Анан чөлдө жашап атканда аякта бороон чапкын, ардайым бороон чапкын болуп турат. Анан бороон чапкында кумдар аралашып, анан кумдар учуп келип, анан тиги багыштын оозуна кирип, анан тиги какап анан. Сүйлөгөнүбүзгө караганда Азия тилдеринин чоң атасы экенбиз. Суу да азок калыптыр, негизи ушу ичер суум жок калган заманда. Ассаламу алейкум туугандар. Зал толо келип берипсиздер, чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар менен буюрса кыргыз стендап өнүгүп атат. Стендаптын арты менен мен да бир аз тыңый баштадым. 5-6 жылдан бери сурабай калышты эле. Туугандар сурай баштады качан үйлөнөсүң деп. Жалар, Бактияр Тынаев. Өткөн күндө интернеттен көргөнбүз. Аябай жарган алмаз болду окшойсуз стендаптан. Ташиевти түш көрбөй элесиң кайра? Жок. Түш көрүп коюш керек негизи. Түш көрүп турган жакшы. Негизи баягы стендап бул өзүнчө бир жакшы чыкты жаштарга десем болот. Анткени жаңылык керек болчу ушундай бир эмечи. Күтүп жүргөм тамашоодон кийин эмне чыгат болду экен эми. Бир кездерде куудулдар алган ар бир айдын 6-сы деп, андан кийин тамашоо бир аябай жакшы ай сайын болуп. Стендап ай сайын болобу?
Стендап буюрса ай сайын болот деген. Бирок ай сайын эмес, 2 айда бир ушундай, бирок Жакын аралыкта. Жакын аралыкта болуп турат го дейм буюрса. Кандай экен кыдырып стендап менен жырга эс алып келген? Сонун, аябай сонун. Мага ушу жаккан жери өзүң чыгып алып күлдүргөн бул өтө сонун нерсе. Команда менен күлдүргөндө эми команда жаап кетет. Адашып кетсең, стендап кыйыныраак болсо керек, а? Стендап кыйын, өтө кыйын жанр. Муну Америкада дагы көп баалашат. Өтө сценарий жазыш абдан кыйын чындыгында. Бирок өтө сонун нерсе. Көрүүчүлөр да аябай көп келип калыптыр же. Залдын 90% десем жаңылышпайм. Анан жанагы ушундай чыкканда эле тамашаны айтканда биринчи тамашага күлбөй калган учурда эмне болот? Стендаперлердики мага аябай кызыктуу болду ушунусу. Негизи кызыктай болосуң, кыйналасың, кысаласың дегендей. Негизи жазып атканда аябай ойлонуш керек. Өзүнүн немелери болот, месалары. Ошо байкелерибиз коюп берет, жазабыз, ордорунан коюп, жакшы кылып ойносо болот. Стендап дагы бир жолу чыгармачылыгыңа мындай салым кошту окшойт, өзүңдү өзүң өстүргөнгө болмаса. Ооба, өзүңдү өзүң өстүргөнгө салым кошот. Эң башкысы бул долбоордун эң башкысы максаты кыргыз тилин модага айлантуу, кыргыз тилин өнүктүрүү деген жакшы ниетибиз. Ошол эле буюрса. Ниетиңиздерге жетиңиздер. Рахмат чоң. Чыгармачылык ийгилик, стендап буюрса ай сайын ушул аншлаг менен өтө берсин. Биздин Жылдызтан YouTube каналыбызга жанагы Кытайдан келген Чань Хуходан салам жолдоп койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу ошол YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Ошол YouTube каналга подписка таштап, комментарийлерден жазып койсоңор, өлбөйсүң го фоң жаз. Булава. Бул кыскачасы эле. Стендапка келсеңиздер, баштан аяк бооруң жарылат окшойт, биринен кийин эле бири чыгып атат. Чоң рахмат. Мен менен 9-да отурган 12-ге чейин ошону эле тээп жүрүп өттүрмүн. Бир маалда уктап кеткен экем. Мыкы келип ойготуп калды, жүрмүш байке лыжа тээп келели деп. Анан мени кара колдун тоосунун эң чокусуна алып чыкты. Жөн эле кой, мен тээп көргөн эмесмин десем, байке эчтеке болбойт, тээ бериңиз деди. Ну погоди дейле кеттим. Мен лыжа тептим, мени көрүп мыкы кага тепти. Жанара, Канайым, Медет, Эрулан, Саламат Алиев, Туба, Алмаз, Нургазир, Баястан, Улукбек Төлөмишов, Бахтияр Кыдаев, жана мен Нурбек Букаев. Буюрса Кыргызстандын концерттерине келип тургула карашчыларыбызга катталыңыздар. Бардык жаңылыктар ошол жакта, YouTube'дан лайк, комментарий. Досторуңуздарга айта барыңыздар. Актан Рыскалиев агабыз да бүгүн баштан аяк стендапты көрдү. Байке кандай? Жакшы. Мага көп тамаша жазышыптыр да шүмшүктөр. Атайын чакырдыбы сизди? Жок, өзүм эле келгем негизи мен. Бирок бүгүн эл 90% десем жаңылышпайм, 95%. Жакшы. Эми акырындан ушинтип эми бул Сейтек борбору, Кудай буйрса, спорт ордосун, филармонияны чогулткан кыргыз стендап өнүгө берсин. Ийгилик каалайбыз. Мына бүгүн биз менен Манас досум дагы. Манас Алыкулов. Адамды сапарда билесиң дейт. Бул Манас досум экөөбүз Катарга барып келгенбиз. Аябай мыкты жигит, красавчик. Мощный. Акырында айтпады, карыз калгандар унутпагыла деп. Карыз калгандардын катарында жоксуздарбы? Эмне карыз? Билетти. Жок, мен досторумду колдоп өзүм сатып алдым билет. Мынакей. 800 сомдун көзүнө карабай, 800 сомго 1,5 килограмм эт алып барсак болмок да. Мына 800 сомго алдым. Жарнамалай кетеличи. Тикет кейжиден эле толтуруп коюптур негизи ушунча элдичи. Азыр замандын өнүккөнүнө жараша онлайн эч жака кассага барбайсыздар, убакытка коротпойсуздар, жөн гана сайттан киресиздер, аласыздар, келип көрүп эс алып кетесиздер. 800 актадыбы Манас бай? 800 сомду Салмат Алиев эле жалгыз эле актап койду. Калгандары бонус дебейсизби? Калгандары мага Алмаз Заманбаев. Эгерде могу фестиваль болсо, биринчи орун Саламат Алиев алмак, экинчи орунду мен мнением боюнча Алмаз Заманбаев алмак, үчүнчү орунду Самат Эркинбеков алмак да. Жок, же болбосо Самат Эркинбеков биринчи орун алмак, баш байген Саламат Алиев алмак ушундай. Эгерде гран-прини мен алмакмын да. Сизге сиз доюңуз боюнча чакырдым экен. Актан экөөбүз эмки долбоорго чыгабыз. Реклама кетти. Точно чыгасыздар. Чыгабыз атпадык белем Катарда жүргөндө. Бул ал стендап эмес, ал эме болчу, ал
тамашанын 10 сезону. Чоң рахмат байкелер. Жакшы жетип алыңыздар. Билетти каяктан алдыңыздар? Ticket KG деген сайтынан алдық. Бүгүн стендапта эң эске калган тамаша. Эске калган тамаша Мотуев болду. Келгиле менде эмес. Кайсы китепти окудуң деп сурайсыңарбы азыр менде? Кайсы китепти, чындыгында кайсы китепти окудуңуз эле эң акыркы жолу? 8-чи класста окуйсум. Бирок чындыгында маанайлары жакшы, көрүүчүлөрдүн дээрлик бир 70% жаштар десем жаңылышпайм э? Чоң рахмат. Негизи эле актады? Актады. Вообще сон супер болду. Биринчи жолу келдик. Бул жакка өзүбүз орусча алыш кыргыздарбыз. Бул жакка келип кыргыз тилде өнүктүү эмне дейт эле? Өнүктүрүү максатында айткысы келип атат. Анда жалпы чогуу эле камерага келиңиздер. Кыргыз стендап алга деп коелучу, э? Келиңиздер. Кыргыз стендап алга! Эң эсте калган тамаша. Эң эсте калган тамаша мына могул жигиттин Мотуев жөнүндөгү тамашалаган тамашалары эсте калды. Эми мындай бирөөнү бөлүп баса белгилөө кыйын, себеп дегенде ар бир чыккан артисттин тамашалары күчтүү болот да. Баштан аяк бирөөнү дагы күлбөй коюп мындай скучно болду деп отурган жокпуз, баарына күлүп аттык. Калп айтпай да коеюнчу, мындай минуттан ичинде жок дегенде 2 жолу күлкү болот окшойт, э? 1 минуттан ичинде. Андан дагы көбүрөөк го дейм, 1 минуттан ичинде бир 4-5 жолу күлгөнгө жетишип аттык. Аягында мен чарчап калдым. Чарчаганыман күлбөй аттым да. Олду кулачы, пожалуйста, кетейинчи деп калдым да. Тактаткылачы деп. Негизде баягы кыргыз стендаптын максаты кыргыз тилин өнүктүрүү экен. Айрыкча келген көрүүчүлөрдүн 70% жаштар экен да. Демек, бул жаштардын азыр бул жактан да сурамжылоо жүргүздүк. Орус чалыш болчубуз, чындыгында өнүктүрүүгө бир салымы бар экен дейт. Сиздин оюңуз? Негизи эле акыркы убакта жаштардын арасында ушундай бир тенденция жаралып баратат. Кыргыз тилине басым жасап, кыргыз тилинин бир кадыр баркы көтөрүлүп баратат да. Ошонун кандайдыр бир кандай десем, дагы бир түрткүнчүк, дагы бир жардам болуп, ушул кыргыз стендап долбоору чыгып келатат. Балдарга рахмат, өзгөчө мына уюштуруучусу, жетекчиси Мыктыбек Мукаевка дагы чоң рахмат. Бир чоң салым. Кыргыз стендап алга. Ооба. Бардыгыңыздар келиңиздер, көрүңүздөр, колдоңуздар. Анан качан ютубка чыгат деп отура бербей, мындай акчага билет сатып алып, кино болобу, концерт болобу, акчага келип көргөндү үйрөнүңүздөр. Ticket KG сайтынан үйүңүздөрдөн чыкпай да алып койсоңуздар болот экен. Бул жакта көрүүчүлөр да көрсөттү. Бардыгыңыздарга сунуштайбыз, келип аябай сонун эс алып кетсеңиздер болот. Чындыгында азыр жаштарга чоң мотивация. Стендапта кыздардын чоң апасы десем жаңылышпасам керек. Кыздар көбөйүп калды бирок стендапта. Кандай болду? Мага конкуренция көбөйүп баштады де. Мен жалгыз элем деп алгансың, э? Стендап башталгандан бери эле мен сени көрүп жүрөм, баягы кафеден коюлгандан бери. Ооба, башынан баштап эле жүрөм. Буюрса жакшы. Бүгүн экинчи концертин өткөздүк. Жакшы, башталышы жакшы. Буюрса биз да бийиктиктерге чыга берели. Өскүлө, өңгүлө негизи өсүп баратасыңар. Акырындан өскөн жакшы негизи. Баягы бүгүн залды көрүп аябай сүйүндүм. Ушунча эл стендапка келет турбайбы? Демек, бул жакшы көрсөткүч. Жана ошондой эле үйүндө отуруп Ticket KG-ден билетти кайра эскертип кетейинчи. Ушун Ticket KG-ден сатып алсаңыздар болду. Жана ошондой эле ошол концерт күнү келесиздер. Минутасына жок дегенде 2 жолу күлөсүздөр. 1 минуттун ичинде 2 жолу же 3 жолу күлгөнгө да жетишет экенсиздер. Кыскача тамашадан кыйла опталып калган болуш керек, э? Ооба, башында бир аз кыйналып атканбыз. Азыр Кудайга шүгүр, өзүбүз жазганды үйрөнүп баштадык. Кокус тамашаң өтпөй калса сен алып кете турган тамашаң? Кокус менин күлкүм деп күлүп койсом эле. Стендаптан айткан тамашаңдан, анткени биз бул жакта стендапта тартууга уруксат берилбейт экен, анткени ар бир адамдын мээнетин баалаш керек. Чыгып сүйлөгөнгө тарткан жокпуз. Элдердин күлгөндөрүн гана тарттык. Стендаптан айткан тамашаңдан бирөөсүн эле айтып койчу бизге. Бирөөсүнбү? Неме тиги стендаптан өтпөй калган шуткам айтпаймынбы десең? Өтпөй калган шуткаң айтчын да. Балким элдерге өтүп калаттыр да. Мен негизи тиштүү эмес, ниетти түздөш керек деген шуткам менен таандыгам элдерге. Анан бүгүнкү стендапка дагы буюрса ниетимди түздөп келдим. Силер дагы ниетиңерди түздөгүлө, буюрса орозо жакындап калды. Стендапка келсеңиздер чында мындай тамашаларды 100дөн ашат экен. Ар биринен эле жок дегенде бир 10-15тен угуп аттык. Бардыгыңыздарды сунуштайбыз. Ал эми силерге болсо ийгилик. Чет өлкөгө барып келдиңби сен дагы? Жок, мен барбай калдым. Буюрса кийинкисинде эмнеге барбай калган? Баягы Мыкайк айткандай документтеримди жоготуп бара албай калдым. Кийинкисинде буюрса сөз сен да барып келесиң. Ооба, буюрса. Алдыда келечек неме пландар көп. Буюрса Германияга эмес, Америкага чейин жетели. Биринчи жолу самолетко чыгыш болобу сеники да? Ооба, мен деле самолетко отура элек.
Биринчи жолу загранпаспорт, биринчи жолу чет өлкөгө чыгыш буйруса күздө. Ошко барсак самолет менен барам десең. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Стендап өнүгөрсүн, өссүн, кыргыз тилин өнүктүргүлө, өстүргүлө. Чындыгында залда 70% дагы бир жолу эскертип кетейинчи, 70-80% жаштар отурат. Булар биздин келечегибиз. Силер салымыңарды кошуп атасыңар кыргыз тилине. Ооба, эми кыргыз тилин өнүктүрөлү. Орусча, англисче сүйлөй албайт экенбиз, айла жок, кыргыз тилин өнүктүрөлү. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Мына ушул стендаптын негиздөөчүсү, уюштуруучусу Кафеден бери баштаган. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Концерт көрдүңөр же жүрдүңөр да? Жүрдүк. Чын айтсам, бирок тамаша көрдүк. Эми Кафеден бери баштаган деп кылбадымбы? Куттуктайм, чоңоюп калыпсыңар аябай. Рахмат чоң. Буюрса өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Европага барып келдик, Россияга барып келдик. Эми ошо жыйынтыктоочу концертибизге аябай толкунданып, көп аракет, көп энергияны жумшадык. Эми ошол аракеттерибиз ишке ашып, буюрса өзүбүздүн купулубузга толоо баштады десем жаңылышпайм. Элге да жакты, бизге да жакты. Буюрса мурдакысында шашылыш болуп, бир аз съемка жагынан жакшы көңүл бура албай калганбыз. Бул жокусунда съемкага аябай мындай жакшы көңүл бурдук. Ошол съемкабыз буюрса жакшы болот деген ишеничтемин. Азыр эртең монтажлаганда көрөбүз да. Бир ай мурда YouTubeга чыккан стендаптын биринчи концерти. Такыр тамашалары бири-бирине окшошпойт экен, андыктан келип көрө бериңиздер. Кеңири эле бир тамаша кайра кайталанбайт экен. Мына далил катары айта кетейинчи. Анан мынча тамашаны тапканга көп убакыт кетип калбайбы? Эми көп убакыт кетет, биз деле көппүз дегенде, изденүүнүн үстүндө жүрөбүз да. Юмористтердики ошол экен, ар бир концертте жаңы нерсе кылып турбасаң, элдерди таң калтыра албайсың. Биз ырчы эмеспиз. Көк жигулини кайталап ар ким сырдай бергенде. Ошон үчүн биздики дайыма мындай жаңы багытта, замандын талабына ылайык, мындай орто жаштагылар, жаштар, ошолордун тилине, мындай ошолордун көңүлүнө жага турган тамашалар болуп атат. Буюрса элдин айтуусу боюнча жакшы, жаман эмес. Буюрса ошолор менен акырынан өнүп өсүп көрөбүз. Буюрса чоңоюп атабыз, көбөйүп атабыз. Залда отурган элдерди байкасам, бирөөсү да телефонго алып, камера менен тартып отурганын көргөн жокмун. Эскертүү берилди же чындыгында тамашага ушунчалык кирип кетип көрүп отурду? Эми башында эскертүү берилди, анан эми бул атайын сураныч, анткени азыркы учурда аябай эле мындай ошол нерсе көбөйүп кетпеди. Киного барсаң деле кинону телефонго тартып көргөзүп, анан жүгүрүп барасың, анысын деле көргөзүп, мындай чыныгы жашоодон мындай концерттен рахат алгыла деп айттык. Биринчиден, экинчиден бул эми чоң эмгек. Жана сен айтып кеткендей эле канча убакыт кетет, канча убакытта ушунча тамаша концерт даярдадыңар деген ошончон баарын эмгектенип, даярданып, атайын чоң профессионалдуу команданы жалдап концерт тартайын деп атсаң, ага чейин бири отуруп алып, бир айфонуна тартып тиктокко киргизип ийсе, сен тамашаң элди аралап кетсе, андан кийин сен өзүңдүн концертиңди YouTube'дан жана башка жерлерден, платформалардан элдер көрбөй коюшу мүмкүн. Биздин бул деген мындай өзүбүздүн продукт, өзүбүздүн тамагыбыз, ошол жерге демөөрчүлөрдү киргизебиз, ошолорго мындай уникалдуу контент болуш керек да аларга. Бүгүн Ticket KG аябай рекламалдуу болуш керек. Чындыгында баягы көрүүчүлөргө суранат элек. YouTube'дан күтпөй, интернеттен күтпөй, жандуу көргөн такыр башкача экен. Жөн гана үйүңүздөрдө отуруп, кассага барбайсыздар, такси жалдабайсыздар, Ticket KG сайтынан кирип туруп эле местаны брондоп алып койсо болот экен. Ооба, ошол сайттан алсаңар болот. Андан сырткары бул айта кетчү нерсе, мисалы азыр концерт саат 10 болуп калды, 7:30 баштаганбыз. 2 саат 10 мүнөттөй болду го дейм. Ошонун 1 саат эле кетет да. 1 саатында эмне болду? Ошону мыякта келген көрүүчүлөр гана көрө алат. Ошол эмоцияларды ала алышат. Ошон үчүн жанды көргөн менен YouTube'дан көргөн эки башка да. Эми YouTube'дан кийин ошону эстеп дагы жолго көрүп койсоң, мындай ностальгия болосуң го деп ойлойм да. Сага суроо да. Бүгүн 95% зал толуптур. Буюрса эмки концертиңерде 95% эмес 100% зал толуп калган элдер да биз алат элек деген суроолор болсо, концертиң залы өзгөрөбү? Концертный залдарды эми өзгөрткөн эми суроо талапка жараша болот. Буюрса бизде эми анча деле көп мындай тандоо жок. Мисалы Россияга барып келдик, ошол эле чет өлкөдөгү залдарды көрүп келип атабыз. Эми ал жерде мисалы акчаңа жараша залдын түрү бар да, мисалы 100 кишилик, 200 кишилик, 300, 400, 500, 1000 кишиликке чейин бүт шарттары менен ошонусу менен бар. Анан бул жерде бизде мындай анча деле алыс кете албайсың. 2-3 вариантың бар: же филармония, же кыргыз драм, же сейтек. Эми спорт сарайы бир аз сүйлөө жанрына туура эмес болуп калат. Ал жактын акустикасы аябай эле аңгырап калат да. Анан угулбай да калышы мүмкүн, элдер сезбей да калышы мүмкүн. Анын үчүн аябай чоң зор бир неме аппаратураларды коюп, экрандарды коюп, элдерге мындай экрандан сени көрсөтүп да туруш керек да, параллелинечи. Мүмкүн ал деңгээлге да чыгабыз. Ошон үчүн мүмкүн кийинкилери биздин оюбуз боюнча башка залда болот. Анткени бүгүн съемка жагынан бир аз маселелер жаралды. Анткени бизде Кыргызстанда ушундай концерттик залдарда бир жаңы техникаларды коюшат, бирок ошого мындай мамилеси мындай
заманбап мамиле эмес да, мисалы ошол эле жана үстүндө илинип турган бир нерселер бар, ошолорго илип түшүрүп көтөрүп турган болобу десең, ал жагы мисалы тоскоолдук болуп калат. Анткени бул жактагылар ошону бузуп албайын деп колдонушатындай. Колдонолу деп колдонбойт, бузуп албайлы деп колдонот экен да. Анан ошо бир аз съемка жагынан башында ошо тоскоолдуктар болот, бир аз кечигип башталып калды. Так мүмкүн филармонияга беребиз, ал эми калган залдар бизге бербейт, стендап юмор жанрына. Биз мурда зал издегенде опера балетке чалганда алар айткан, биз классикалык концерттерди эле коебуз, башка жанрга бере албайбыз депчи. Ушундай. Анан айта кетчү нерсе, баягы ар бир айдын 6-сы аралаштын тамашасы, тамашоо ай сайын болчу эле. Стендапта азыркы учурда жаштарга аябай, залдын 70% жаштар экен, кызыгып жаткан учур экен. Ай сайын болобу, канча убакытта бир болот? Эми ай сайын да айта албайбыз, эми 2 айда бир болуп турат болуш керек. Ай сайын болсо баркыбыз да кетип калат го дейм, менин оюмча. Биз ошо февраль айы ошо гастроль кылып айланып келдик, аягында жыйынтыктоочу Бишкекте кылдык. Ошон үчүн 1 ай айланып келдик, 2 ай эс алып даярданып, андан кийин дагы бир жолу ошентсек болот да. Кийинкилерин буюрса ошо Ош, Жалал Абад, Арал деген оюбуз бар. Ал жактагыларды аябай суранып атышат, чакырып атышат. Буюрса Орозодон кийин дагы бир кыдырып келебиз. Чет өлкөлөрдө айланып келдиңер эле, мунусунда буюрса өзүңүздүн жети тубанда айланып экенсиңер десем жаңылышпайм. Буюрса ошо немеге жараша, Суротолапка жараша, чакырууга жараша, каяка көбүрөөк Суротолап болсо каяк бизди күтүп атса ошол жактарга барганга даярбыз. Мына ушундай туугандар, кыргыз стендаптан бүгүн кыскача репортаж тартууладык. Албетте бул кыргыз стендап азыркы учурда жаштарга аябай актуалдуу жана ошондой эле кызыктуу болуп жаткан кези. Баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Эгерде кыргыз стендаптын рекламасын көрсөңүздөр гана алып калыңыздар, эмгиси аншлаг жана ошондой эле месте калбай калышы мүмкүн. Анткени бүгүн өз көзүбүз менен көрдүк, элдин маанайы да жакшы жана ошондой эле бүгүн келген элдер эмки стендапка сөзсүз келиши мүмкүн. Андыктан чамдаңыздар.